Ооба достор, экинчи сезон өтө эле түшүнүксүз болуп бүтүп калды. Ооба достор, сиздер үчүнчү сезонда күтүп жаткансыздар. А бирок болбой калды, тилекке каршы. Ал эми темадан алыстабай, үчүнчү сезон болобу же болбойбу ушул сурооңуздорго жооп берсем. Чындыгын айтканда, негизинен үчүнчү сезон тартылган эмес. Негизинен үчүнчү сезон тартылыш керек эле. Кандайдыр бир себептерге байланыштуу үчүнчү сезон тартылбай калган экен. Аны сен кайдан билдиң? Балким үчүнчү сезон бардыр дешиңиздер мүмкүн. Ооба достор, азыркы учурда үчүнчү сезонда бар деген сөздөр чыгып кетти. Негизинен достор үчүнчү сезон жок достор. Мынакей достор, ушул сөздү гана айтайын дедим. Бул маалыматты сен кайдан алдың десеңиздер, мен сиздерге азыр айтып берем. Рыспек Исманов аттуу инста блогер байке түз эфирде жашоо сүртүндөрүнүн актерлору менен түз эфир кылып жаткан. Ал жерде кимдер менен сүйлөштү десеңиздер, ал жерде жашоо сүртүндөрүнүн актерлору Хакан, Дуру, Пелин жана Ипек менен ал прямой эфир кылды. Андан сырткары ырчы Алмаз Шаадаев да Эткин менен прямой эфир кылган. Мына ошондо бардык актерлордон сурашты, что үчүнчү сезон болобу же болбойбу деп. Ошондо баарысы жооп беришти. Үчүнчү сезон тартылган эмес, негизи тартылыш керек эле деп. Мынакей достор, мен сиздерге азыр ошол видеолорду коюп берем. Ben biraz çevireyim yani. Dostlar, эми ошол экинчи сезон бүткөндөн кийин кайра уландысы болуш керек экен. Негизи ошо режиссерлордун айтышы боюнча, сценаристтердин айтышы сценарий боюнча болуш керек экен. Бирок ошол бир аз проблемалар болгондуктан фильм тартылбай калыптыр. Азыр ошо Ширин айым дагы айтып атат, уландысы болобу, болбойбу аны билбейт экем деди. Ошондуктан балким уландысы болуп калат, балким уландысы болбой калат. Эмеден кийин жанагы мисалы бизде ОРТ болот, аларда ÖSYM деген бир эмеси болот да, сынагы болот. Ошо ОРТнын мисалы ОРТнын ÖSYMнин жыйынтыктарын алгандан кийин ошо кино бүтөбү бүтпөйбү, кандай уландысы барбы жокпу, мына ушул суроолор бизге көп келүүдө. Бунун уландысы болуш керек экен, бирок болбой калыптыр. Бунун себептери эмнеде эч ким билбейт экен. Yani size teklif ve bu sefer bir üniversite hikayeleri de olacaktı, lise hikayesi de devam edecekti. Yine öğrencilerin sorunları, problemleri, yaşadıkları sıkıntılar bu şekilde devam edecekti ama olmadı. Ne yazık ki. Tamam. Anlaşıldı. Arkadaşlarıma çevireyim ben de. Урматтуу достор, сиздер көптөн сураган сурооңуздарга жооп алдык деп ойлойбуз. Мисалы ошол түшүнүксүз бүтүп калган кино. 3-сезону барбы же жокпу, кандай уланабы деген. Ошол сценарий боюнча уланыш керек экен. Бирок тилекке каршы уланбай калыптыр. Кайсы бир себептерден улам. Ал себеби анык айтылган эмес. Анан ошол жаңылыкты алганда, тартылбайт деген жаңылыкты алганда биз үчүн да абдан бир өкүнүчтүү болду дейт. Мисалы ошо
досторубуз менен деле коштошкон эмеспиз дейт. Мындай эме кылып, каникул кылып бир аз, анан каникулдан кийин кайра улантабыз дегенбиз дейт. Тилекке каршы уланбай калды дейт. Анан мына ушундай болуп калды дейт. Эгер дейт фильм кайрадан, сериал кайрадан уланса, анда мен Дурунун образын кайрадан жаратууга даярмын. Бул эми университетте эме болот, уланат. Ошо университетте тартылыш керек экен 3-сезону. Анан жанагы мектепте, университетте эки тарапта тең. Бул 3-сезондо ошол эки тарапты тең тартуу пландары болгон eкен. Devamı var mı? Efirin. Efir Evet. ne demek? Hayır öyle. Bizde elde var hayat film sonuna çıkmadan bitmişti öyle mi? Ha, evet doğru. Yani biz sezon finali yapmıştık aslında. Evet, İkinci. sezon finali sonunda 5 oradaki Evet, Çağlar Kaman hepimiz- hepsi böyle bakarken film bitmişti, sonra yok film. Onu çok soruyorlar da. Onu bana da soruyorlar biliyor musun? Gerçekten her sene mutlaka soruyorlar onu. 73'te ne oldu diye. 73'ü bilmiyoruz. Evet. Ya biz de bilmiyoruz. Senaryoda da yazmıyordu çünkü. Yani sezon finali olduğunda hepiniz bu şekilde durun. Anladım. İlk sezon 2 sezon, 3. sezon Evet, yoktu da. aynen öyle yoktu. Şuradaki sorular Мынакей достор, өзүңүздөр көргөндөй эле 3-сезон тартылыш керек эле, бирок тартылбай калган экен. Достор, ушул менен менин видеом аягына чыкты. Мен сиздерге ушул маалыматты берип коюу үчүн гана бул видеону жасадым. Анда эмесе достор, көргөнүңүздөр үчүн чоң рахмат. Сиздер менен болгон мен From NKG. Анда эмесе кийинки видеодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.